Саламатсыңарбы балдар? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, оңкайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эволюция жөнүндө түшүнүк, эволюциялык окуу, Дарвинге чейинки биологиянын жалпы мүнөздөмөсү. Балдар сабакка жакшылап көңүл буруп отургула. Теманын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Сабактын максаты Дарвинге чейинки мезгилдеги илимдин өнүгүшүн карап чыгуу, Чарльз Дарвиндин эволюциялык теориясынын пайда болушунун өбөлгөлөрү менен таанышуу жана эволюциялык идеялардын пайда болушунун негизги этаптарын карап чыгуу. Алгач балдар эволюция деген терминге аныктама берип кетели. Эволюция деген эмне балдар? Органикалык дүйнөнүн келип чыгышын жана өөрчүп өнүгүү мыйзам ченемдүүлүгүн үйрөтүүчү илим бул эволюциялык окуу болуп эсептелинет. Эволюция латынча бөлүнүү менен өөрчүүнү түшүндүрөт. Органикалык дүйнөнүн тарыхый өөрчүү процесси. Бул процесстин мааниси тиричиликтин дайыма өзгөрүлүп турган чөйрөсүнүн шартына ылайыктанышы, тирүү жандыктардын мезгил менен татаалданып өрчүшү, эволюциянын жүрүшүндө бир түрдүн экинчи түргө өтүүсү. Демек балдар, эволюция бир абалдан экинчи абалга акырындык менен табигый жолу менен өтүүнү билдирет. Эволюция бул организмдердин ар кандай топторунун структурасынын жана уюштуруу деңгээлинин өзгөрүшү менен коштолгон жандуу дүйнөнүн үзгүлтүксүз багыттуу тарыхый өнүгүшү. Жалпы кабыл алынган эволюциялык теория Чарльз Роберт Дарвиндин окуусу. Ал 19-кылымдын эң ири жетишкендиги болгон. Ал дүйнөнүн заманбап табигый илим сүрөтүнүн калыптанышына чечүүчү мааниге ээ болгон балдар. Англис натуралисти жана саякатчысы Чарльз Роберт Дарвин тирүү организмдердин бардык түрлөрү жалпы ата-бабалардан бери өз убагында өнүгүп келе жаткандыгын биринчилерден болуп түшүнгөн жана ачык далилдеген. Эволюциянын бар экендигин көпчүлүк илимпоздор Дарвиндин көзү тирүүсүндө эле таанып келишкен. Ал эми анын табигый тандоо теориясы эволюциянын негизги түшүндүрмөсү катары жалпысынан 20-кылымдын 30-жылдарында гана таанылган. Чарльз Дарвиндин эволюциялык теориясы 1859-жылы жарык көргөн. Дарвиндин окуусу жарыяланганга чейин биологиянын бүткүл тарыхын көбүнчө балдар Дарвинге чейинки мезгил деп аташат. Дарвинге чейинки биологиянын тарыхында бир нече этаптар бөлүүгө болот. Анда балдар, силердин көңүлүңөрдү ушул этаптарга бурмакчымын. Биринчи этап — байыркы мезгил. Байыркы Грецияда алгачкы философиянын жаралышы менен илим булагы пайда боло баштаган. Грек философиясынын негиз салуучулары Фалес, Анаксимандр, Анаксимен жана Гераклит тиричиликтин башталгыч булагын издешип, тиричилик өзүн өзү жаратуу жолу менен пайда болот дешкен. Мисалга алсак, Фалес тиричиликтин башталышы суудан издеген. Анаксимандр ою боюнча тирүү жандыктар анык эмес материя, алирондон башталган деп ойлогон. Анаксимендин ою боюнча тиричиликтин эң өбөлкү булагы аба деген. Адамдын жанын аба менен окшоштуруп, бирдей деп эсептеген. Тирүү табиаттын өрчүшүнө өзүнүн чоң таасирин тийгизген байыркы окумуштуулар. Булар Пифагор, Эмпидокл, Демокрит, Гиппократ жана башкалар болгон. Байыркы дүйнөдө тирүү табият жөнүндө топтолгон маалыматтар чогултулган.
Жаныбарлардын систематикасын изилдөөнүн негизинде грек философу Аристотель жүздөн ашык жаныбар түрүн аныктап, аларды жөнөкөй түзүлүштөн татаал көздөй тийиштүү иретте жайгаштырган. Карачы кандай окумуштуу балдар, бул байыркы мезгилде болгон ойлор. Жаратылышта тиричиликтин ыраттуулугу Аристотельдин ою боюнча органикалык эмес дүйнөдөн тартып, өсүмдүктөр аркылуу отуртушкан жаныбарларга, быйпылдак, асидилерге, андан союлуп жүрүүчү деңиз организмдерге өткөн. Аристотель жана анын окуучулары өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн да изилдешкен. Бул орто кылым учурунда Аристотельдин эмгектери тирүү жаратылыш жөнүндө түшүнүктүн негизин түзгөн. Эми балдар экинчи этапка көңүл бурайлык. Экинчи этап орто кылым доору. Биздин заманга чейинки 15-18 кылымдарды камтыйт. Бул доордо метафизикалык көз караш басымдуулук кылат. Жаратылыштын өзгөрмөстүгү, жаратылыштын максатка ылайыктуулугу жана баары жаратуучу тарабынан жаратылган деген ойлор ушул доордо айтылат. Орто кылымдардагы мезгилдер биологиянын өнүгүшүнүн төмөндөгүнө алып келген, анткени бул доор чиркөөнүн үстөмдүгү менен белгилүү болгон балдар. Чиркөө жаңы нерсени жарыялоого тайманбас болгон баардык ойчулдарды жана изилдөөчүлөрдү мыкаатчылык менен жазалаган. Ошондуктан орто кылымдарда билим топтоо өтө жай болгон. Рим акыны жана философу Лукреций биринчилерден болуп диний билдирүүлөргө каршы чыгып, жашоонун табигый жол менен пайда болушун жана өнүгүшү жөнүндө айткан. Кандайчы? Карагыч балдар, кандай окумуштуу болгон. Метафизикалык көз караштар төмөнкү идеялар менен тыгыз байланыштуу болгон. Түрлөр жаратуучу тарабынан түзүлүп, эч качан өзгөрүлбөйт. Жана жапайы жаратылыштын түрлөрү чындыгы экендиги жана пайда болгону бери өзгөрүүсүз дешкен. Бул доордо креационизм агымы пайда болот. Алардын катарына Жорж Кувье жана Карл Линней да киришет. Свет натуралисти жана дарыгери өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн бирдиктүү классификациянын тутумун жаратуучусу Карл Линней болгон. Анда биология илиминин өнүгүшүндөгү мурунку мезгилдеги билим жалпыланган жана негизинен тартипке келтирилген. Бул анын көзү тирисинде бүткүл дүйнөлүк атам даңкка ээ болгон. Карл Линнейдин негизги жетишкендиктин бири биологиялык түрдүн түшүнүгүн аныктоо. Тилекке каршы балдар, Карл Линнейдин да каталары болгон. Ошо каталарга көңүл бурайлык. Түрлөрдүн келип чыгышы жөнүндө метафизикалык түшүнүк. Кудай жараткан түрлөрдүн саны көп жана алар өзгөрүүсүз деп ойлогон. Тиричиликтин баштапкы максатка ылайыктуулугу жана Карл Линней жасалма классификациясы пайда кылган. Балдар, бул этаптын жыйынтыгын кылсак болот. Кандай жыйынтыкка келдик? Кайра жаралуу доорго жана 17-18 кылымдарга метафизикалык көз караш өтө мүнөздүү болгон. Метафизикалык көз караштын негизи бүт жаратылыштын таптакыр өзгөрмөстүгү жөнүндөгү түшүнүктөр жатат. Планеталар жана алардын жалпы жүрүүчү жолдору өзгөрүлбөйт дешкен алар. Жер жана анын материктери, суулары, тоолору, климаты, өсүмдүк менен жаныбар түрлөрү өзгөрүүсүз түбөлүккө жашайт дешкен. Ошол убакта алгачкы максатка ылайыктуулук деп организмдин же органдын, дегенде эле, башкача айтканда дүйнөнү жаратканда эле Кудай койгон максатына ылайык келишин түшүнүшкөн. Бүт жаратылыштын өзгөрүүсүздүгү жана алгачкы максатка ылайыктуулугу жөнүндөгү түшүнүк башкаруучу чөйрөлөр жана чиркөөлөр тарабынан колдоого алынган. Эми балдар, 3-этапка көңүл бурайлык. 3-этап трансформизм мезгили деп аталат балдар.
18-19 кылымдарды камтыйт бул этап. Түрлөрдүн өзгөрүлбөстүгүнө байланыштуу пайда болгон күмөндөр трансформизмдин пайда болушуна алып келди. Табигый эсептердин таасири астында өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын формаларын өзгөрүп турушу жана өзгөрүшү жөнүндө көз караштар тутуму балдар. Трансформисттер жаратылыштын өнүгүшүн тарыхый процесс катары түшүнүүдөн алыс болушкан. Бирок балдар эволюциялык идеялардын пайда болушуна салым кошушкан. Ошолордун катарында балдар креационист деп биз Жан-Батист Ламаркты билебиз. Бул француз биологу жана философу. Жандуу табият жөнүндөгү эволюциялык идеяны биринчи жолу баяндап жазып, жөнөкөйдөн татаалды көздөй болгон тарыхый өнүгүүнү туура деп эсептеген. Ламарк түрлөрдүн туруктуулугу жана өзгөрбөстүгү жөнүндөгү идеяны сынга алган. Ал түрлөр өзгөрөт, бирок абдан жай өзгөрөт. Ошондуктан билинбейт деген өзүнүн эмгеги менен Ламарк биологияга чоң салымын киргизген. Биология деген термин Ламаркка таандык балдар. Ламарктын систематика менен иштөөсү түрлөрдүн ортосунда өтө кескин чектин жоктугу жөнүндөгү жыйынтыкка алып келген. Түрлөр билинбей өзгөрүшү менен өзү ара байланышкан. Мына ушинтип Ламарк түрлөрдүн туруктуулугу жөнүндө идеяны чечкиндүүлүк менен жокко чыгарган. Ламарк организмдерди классификациялап, алардын түзүлүшүн татаалдыгы боюнча системага жайгаштырып, илимде биринчи жолу эң негизги эволюциялык корутундуга келген. Ал органикалык дүйнө табигый закон боюнча тиричиликтин эң жөнөкөй формасынан эң татаал формасына көздөй өрчүйт деп далилдеген. Биологиянын андан ары өнүгүшүнө Ламарктын эмгектеринин мааниси эбегейсиз зор балдар. Эволюция факторлору кыймылдаткыч күчтөрү жөнүндөгү маселени биринчилерден болуп Жан-Батист Ламарк койгон. Бирок Ламарк эволюция факторлорун туура чече албай, өсүп өркүндөгү умтулуу бардык тирүү организмдерге таандык деп мүнөздөгөн. Ламарктын ою боюнча эволюциялык процесстин кыймылдаткыч күчү бул организмдердин прогресске ички умтулуусу болуп эсептелет деген. Эволюциялык процесстин башка бир кыймылдаткыч күчү организмдерге сырткы чөйрөсүн таасир этиши. Эволюция процессинде тирүү жандыктардын түзүлүшүн акырындак менен улам жогорулашын балдар Ламарк градация деп аталган. Градация латынча татаалданууну билдирет. Ламарк тарабынан сунуш кылынган градация принципи жандуу жаратылыштын татаал түзүлүшүнө карай тарыхый өрчүү жолун туура көрсөтөт. Эволюциялык идеянын негизинде түрлөрдүн кирип чыгышын биринчи бүтүндөй теориясын түзүү сыймыгы албетте Ламаркка таандык балдар. Ламарк органикалык дүйнөнүн тарыхый өрчүшүнүн жалпы көрүнүшүн туура эсептеген. Мында балдар, дагы кандай жыйынтыкка келсек болот? Бул этапты изилдеп көрүп. Эволюциялык окууну балдар биз эки агымга бөлсөк болот. Бул креационизм агымы жана трансформизм агымы. Креационизм органикалык дүйнөнүн, адамзаттын, жер планетасынын, ошондой эле бүтүндөй дүйнөнүн негизги формалары түздөн түз Кудай жараткан деп эсептейт. Ал эми болсо трансформизм жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрлөрүн тыйынымсыз өзгөрүшү жана органикалык дүйнөнүн формаларын бир же бир нече жөнөкөй түрүнөн келип чыгышы жөнүндөгү окуу балдар. Эми балдар, кеп кезеги кайталоо үчүн суроолорго келип жеттик.
Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн тест менен иштеп көрөлүк. Биринчи суроо. Биринчи эволюциялык теориянын автору ким болгон экен, балдар? А. Аристотель. Б. Карл Линней. В. Лайель. Же Г. Ламарк. Же Д. Жорж Кювье болгон, балдар. Кандай деп ойлоносуңар? Ой жүгүртүп көргүлө, убакыт берейин. Албетте, балдар, туура жооп бул Г. Жан Батист Ламарк болгон. Эң биринчи эволюциялык теориянын автору Жан Батист Ламарк. Туура таптыңар, балдар. Экинчи суроо. Кайсы илимпоз организмдерде спецификалык адаптациялардын пайда болушун мындайча түшүндүргөн? Түрлөр өзгөрбөйт жана аларды Кудай кандай жаратса, ошондой боюнча калат деген ой кимде болгон, балдар? А. Теофраста. Б. Аристотельде. В. Карл Линней. Же болбосо Г. балдар Жан Батист Ламарк деп ушинтип ойлогон. Кандай деп ойлойсуңар? Ойлонуп көргүлө. Эми туура жооп угабыз, балдар. Түрлөр өзгөрүлбөйт жана аларды Кудай кандай жаратса, ошондой боюнча калат деген ойдо албетте Карл Линней болгон, балдар. Туура жооп В. Кийинки суроо. Биология деген термин кимге таандык? А. Теофрастка. Б. Аристотельге. В. Карл Линнейге. Же Г. Жан Батист Ламаркка. Биология деген терминди алгач ким киргизген? Ойлонобуз, балдар. Эми туура жоопту угабыз. Жетиштиңерби ойлонууга? Биология деген термин албетте Жан Батист Ламаркка таандык. Туура жооп Г, балдар. Төртүнчү суроо. Ламарктын ою боюнча эволюциялык процесстин кыймылдаткыч күчү бул А. Организмдердин прогресске ички умтулуусу. Б. Бул табигый тандоо. В. Өзгөргүчтүк. Же болбосо Г. Токум кугуштук. Ойлонуп көрөбүз, балдар. Ой жүгүртөбүз жана туура жоопко келебиз. Жетиштиңерби, балдар? Анда туура жоопко көңүл бурабыз, балдар. Ламарктын ою боюнча эволюциялык процесстин кыймылдаткыч күчү албетте бул организмдердин прогресске ички умтулуусу деген. Туура жооп А, балдар. Балдар, эгерде суроолорго туура жооп берсеңер, туура жооп болуп берген болсоңор, балдар, анда силерди азаматсыңар деп кетмекчимин. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз да аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.